Ассаламу алейкум, алайк калк. Отурасыңар анан. Убакыт чоюп, качан ооз ачасыз деп, же ким ооз ачырат деп. Же убакыт өтпөйт. Ошентип коюп отурабыз саатты тиктеп гана. Бирок бул жылы оңоюраак болуп калды. Анткени орозго жазга туура келип калды. Ысык жайдан чыктык дегендей. Негизи бизде майрам көп. Календарьды ачсаң, майрамдын баары эле кызыл болуп эле белгиленип турат. Чын-чынына келсек, негизи эки эле майрам бар. Орозо жана айт майрамдары. Негизи жаңы жыл, Нооруз, 8-март жана башка мындай майрамдарды сүйүнүп, кубанып, күлкү шат менен бири-бирибизди адышып куттуктап тособуз го. Эх, чиркин. Календарьды ачсаң, күндөрдүн баары кыпкызыл болуп эле эс алып эле жатып калабыз. Ошондон калганда бизде кандай жатасыңар деген сөз. Амандыкты кыргыз бири-биринен сураганда, үйдөгүлөр кандай жатышат десе, үйдөгүлөр жакшы эле жатышат деп жооп берип, жалпайып эле жатып калабыз анан. Майрамдын баарын майрамдап коюп. Эми орозо жөнүндө кеп кылсак сөз көп, түгөнбөйт. Пайдалуу нерселери да көп. Ошондуктан үстүктөн эле айта кетели. Орозо негизи чыдыгы майрам, парз болуп келген майрам, ыйык болуп келген чоң майрам. Илгери сахабалар орозо келтат дегенде сүйүнгөндөн 3-4 ай мурда эле ооздорун бекитип алышчу экен. Орозо келгичекте эле. Бул Кудайдан келген ыйык, чоң, берекелүү белек бизге деп. А биз болсо орозо келтат десе эле кичине ойлонуп калабыз. Кармасамбы орозо, кармабасамбы орозо, тутсамбы орозо, тутпасамбы орозо, ол жапсамбы, жаппасамбы деп ойлонуп калабыз. Эми биз орозо келатат десе, сахабаларга окшоп сүйүнүп, кубанып, орозо тута албасак дагы жок дегенде чыдап ушу орозону майрам көрүп тутуп көрбөйлүбү? Аракет кылып чын жүрөктөн сүйүнбөсөк дагы парз экенин сезип, бул Кудайдан келген ыйык, чоң, берекелүү белек бизге. Демек 30 күндүн ар бир күнүн пайдасы менен жакшы иштер менен көбүрөөк ибадат кылып, жакшы амалдарды кылып, кечиримдүү, сабырдуу, кичпейилдүү болуп өткөрсөк кандай дейсиңер я? Туугандар, Кудай айтат экен, бир жылда 12 ай болсо, ошонун 11 айын каалагандай өмүр сүрсөңөр, бир айын болсо мен каалагандай жашап көргүлөчү деп. Чын диниң менен ибадат кылып мага, жакшы амалдар менен үмүт үзбөй менден ниет коюп деп. Жана болгон жамандык нафыстарың менен күрөшүп көр деп. Эми туугандар, чыныгы мусулманбыз десек өзүбүздү 30 күн чыныгы мусулмандардын жашоосу менен жашап көрбөйлүбү? Кандай дейсиңер? Эми кээ бирөөбүз орозо тутуштун негизги максатын билбейт экенбиз да. Неге орозо кармап атасың десе, для очистки организма жана дагы башка максаттарды айтат экенбиз. Очистка организма итак эле болот. Орозонун ден соолукка болгон пайдалары абдан көп. Ал нерсенин баарын максат кылып кармабаш керек. Андай кыла турган болсоңор, орозоңор кабыл болбой калышы мүмкүн. Ал нерселер итак эле само собой боло турган иш. Орозонун негизги максаты өзүң менен өзүң күрөшүү, өзүңдүн жаман адаттарыңан айрылуу. Мындай айтканда, нафыстардан. Биздин эң чоң душман өзүбүзгө өзүбүз да. Өзүңдү жеңсең, баардык нерсени жеңесиң дегендей күрөшүп көрөлү. Греко-римскийге салып. Кечке чейин ооз жабык болуп, ачка жүргөндүн себеби адам баласы ачка болсо күнөө иш кылганга көңүлдөн албайт. Жаман нерсеге энергетика жок болуп. Ал эми кээ бирөө оозду жабып коюп, тамеки, насыбай чейип жүрө берет экен. Эгер анын баарын чейип жүрсөң, анда орозо кармабай деле койсоң болот да. Тамак ичип жүрө берген жашта. Жөндөн жөн ачык болуп жүрө бербей. А кээ бирөө кечинде ооз ачкандан кийин акырын пивадан бастырып коет экен. Койгула андайыңарды. Андан көрө тамак ичип эле жүрө бергиле. Бул жерде айтылып атса, орозо деген нафысты тыюу деген нерсе деп. Нафыс тыюу деген нерсе избавляться от слабых и пагубных привычек деген нерсе. От вредных страстей своих. Мындай айтканда, орозонун смыслы ошо менен күрөшүү, жаман ойлорду, бузуку нерселерди оңдоо деген. Кичине болсо дагы жүрөктү тазалоо деген нерсе. Ошентип адам баласы жылдан жылга орозо кармаса, бул жылдан эки жылга чейин кичине тазаланды деген ой болот да Кудайдын алдында. Ошентип бара-бара адам өзүнүн күнөөлөрүн азайтат, бара-бара жаман адаттарын таштайт, физически, духовно дегендей. Очищение да ошону айтат. Каждый жыл сайын орозо бул жылдан тиги жылга чейин оңолуу деген сөз. Бул орозодон тиги орозого чейин тренировочно оңолуп жашады. 30 күн бою сен өзүңдү тыйып, тың жашасаң, ошону эмки орозого чейин ошондой жашооңду кичине созуп жашоо деген сөз. Кичине орозого серьезный отношение кылайлы туугандар. Оюнчук эмес да бул. Орозону дагы эмне бузат? Гыйбат бузат. Мындай айтканда, ушак сүйлөбөгүлө, чоң күнөө бул. Бирөөнүн аркасынан жаман сөз сүйлөбөгүлө вообще. Урушпагыла, сөгүнбөгүлө, ачууңар келсе, ачууңарды баскыла, бирөөнү таарынтып же көңүлүн оорутсаңар кечирим сурагыла, өзүңөр да кечиримдүү болгула. Анткени бул кечиримдүү ай, жумушактык, момундук жана сабырдуулук, жылмаюунун, орозодо ачка болуштун максаты ошондо. Орозо туткандарга ооз ачкыла, анын дагы сообу абдан чоң. Колунда жокторго колуңардан келишинче жардам бергиле, кайрымдуулук кылгыла, фарз намаздардан тышкары нафил намазыңарды окугула, тобо намаздарын окугула, таравихке баргыла, тахажжудду окугула түндө. Бул 30 күнү бою аракет кылалы, кичине болсо дагы. 11 ай калаанча жашадык, эми 1 ай аракет кылып көрөлү туугандар. Бул чоң беректи бекер кетирбейли. Убакыт болуп жатканда колдонуп алалы. Ар бирөөбүздүн ушул айда күнөөлөрүбүз кечирилсин, кармаган орозолорубуз кабыл болсун, үйлөрүбүздө береке болсун, тынчтык болсун, аман бололу. Урматтуу бир туугандар, эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула. Ассаламу алейкум.